继续讲语法，说到这了，这жөнүндө сүйлөшөбүз. Дагы бул сөздүн жау, жуа деген башка да окулуштары мааниси бар. Бирок HSK 2-нин грамматикасында ж учур чакта уланып жаткан бир иш-аракетти билдирүү үчүн этиштин уланып жаткан ошол мезгилде болуп жаткан учур чакты көрсөтүү үчүн колдонулат. Бул англис тилиндеги present continuous ing мүчөсүнө окшош. Мисалы сүйлөмдүн эси мен калган кайчы этиш сөз кай ачык ачылып турат. Азыр ушул учурда эшик ачык турат жана ал уланып атат. Токтой элек, жабыла элек точнее. Эшик ачык турат. Тамен алар чуанжы хоңцыда ифу. Чуан деген кийүү, кийим кийүү. Тамен чуанжы хоңцыда ифу. Алар кызыл кийим кийип турушат. Азыркы учурда алар кийип турушат. Нажы ченби. Мен этиш сөз на алуу, кармоо, кармап туруу. Нажы ченби. Карандашты кармап турам. Учурда мен кармап турам жана ал кыймыл аракетим уланып атат. Токтой элек. Аябай эле оңой. ing англис тилиндеги ing мүчөсүн эстесеңиз болот. Кылып жатат. Учурчак кыргыз тилиндеги учурчак. Мен кайжы. Ал эми сүйлөмдүн терс формасына фодиш ала турган болсок, тоңцы этиш сөздөрдүн астына мей бардыгына мей коюп койсоңуз сүйлөмдүн терс формасы болот. Тамен мей чуанжы хоңцу дейфу. Алар кызыл кийим, кызыл түстөгү кийим кийбей эле турушат. Мен ажы ченби. Мен карандаш кармабай эле, албай эле турам. Ар кандай этиш коюп аркасына ж койсоңуз, учур чакта уланып жаткан бир кыймыл аракетти билдирген болосуз. Жнын башка жуа, жа, башка функциялар жөнүндө кийинки темаларда сүйлөшөбүз. Азыр сүрөттө карап, бул аудиону угуп, бул аудиодо кайсыл сүрөт жөнүндө сөз болуп атканын өз алдыңызча аткарып көрүңүз. 后面最右边的是我，找到了吗？找到了。你旁边那个女孩子是谁？11。后面最右边的是我，找到了吗？找到了。你旁边那个女孩子是谁？12。生日快乐，这是我送给你的。谢谢你。12。生日快乐，这是我送给你的。谢谢你。14。再来点米饭吧，你吃的太少了。好的，你也吃。14。再来点米饭吧，你吃的太少了。15。这几件怎么样？你试一试。好，我喜欢这个颜色的。15。这几件怎么样？你试一试。好。我喜欢这个颜色的。谁来回答这个问题？老师，我。13。谁来回答这个问题？老师，我。Эми туура жоопторду карайбыз. Биринчи диалогдо хоу мен. 最右边的是我，找到了吗？ эң артта, эң оң жакта
зыяу бенді. Ең оң жақта тұрған шыуа, мен. Жалдалыма, таптың ба? Жалдала, таптым, не паңбен найгын үйхаршы шай. Сен жаныңдағы ал қыз кем дейді. Сүретті қарай тұрған болсақ, көп адамдардың арасында ең артта оң жақта әлем сен жанында тұрған бұл қыз кем? Отырып сүрет көріп атышы мүмкін. Жана сен мені таптың ба дейді. Сол көп адамдардың арасынан мені таптың ба? Ооба таптым. Сен жанында қыз кем дейді. Демек 11-да F сүрет жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийинки 生日快乐，这是我送给你的，谢谢你。 Туған күнүң менен. Бул мени сага белек. Сон кейниді. Сага белек кылдым. Шеша. Туған күнгө гүл бериш мүмкүн, Гүл берет, ага рахмат деп жооп берип атат. Демек 12-де эй жөнүндө сөз болуп атат. Кийинкиси 谁来回答这个问题？老师，我。Бул суроого ким жооп берет дейт. Анда айтып атат, 老师же агай мен жооп берем. Бул окуучу баланы көрсөк болот, кол көтөрүп мен жооп берем деп атат. Демек 13-дө си жөнүндө суроо болуп атат. 再来点米饭吧，你吃的太少。好的，你也吃。Бул жерде карасак, мифан, рис, күрүч. Бул жерде күрүчтүн сүрөтү турат. Демек, и сүрөт жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийинкиси, 这几件怎么样？你试试。Бул жерде женди карап туруп, угуп, женди чыгарсак болот. Кийимдерге колдонулуучу шотное слово, Ошол үчүн кийим жөнүндө сөз болуп аткан сразу билишибиз керек. Жана не шышы кийип көрөсүңбү? Дейт. Ооба, 我喜欢这个颜色的. Мен ушул түстөгүнү жакшы көрөм. Демек, бул жерде кийимдерден костюмдар турат. 15-де би сүрөт жөнүндө сөз болуп атат. Бул сүйлөмдү окуп, акырындагы бул сүйлөм туурабы же туура эмеспи? Ошону белгилеңиз. Өз алдыңызча аткарып көрүңүз. Ал эми сүйлөмдү окусак, туура жоопту карасак, 现在是11:30分，他们已经有了20分钟了。现在азыр 11:30 分, 11:30 болду. Саат жөнүндө сөз болуп атат. 11:30, алар идің уже йола. Бул йоо деген йоуюңдогу йоо. Сууда сүзүү деген сөз. 20 分钟, алар уже 20 минутта сууда сүзүштү дейт. Демек, тамын. Бул суроо 11:10分开始游泳. Алар 11-10 минутта өткөндө кайшы баштады, йоуюң, сууда сүзүүнү баштады дейт. Демек, бул сүйлөм туура. Себеби текст айтып атат, азыр 11:30. Алардын сууда сүзгөнүнө уже 20 минутта болуп калды деп. Демек, алар 11-10 өткөндө сууда сүзүүнү башташкан. Жооп, сүйлөм туура. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. 再见.